Сузак районунун Багыш айыл аймагындагы карларга кам көргөн социалдык стационардык мекемесинде шарттын жакшырышына көңүл бурулуп келет. Мында мүмкүнчүлүгү чектелгендердин арабачасынын эскилиги жеткендиктен атайын кайрылуу жолдошкон. Бул күнү алардын керектөөсү чечилди. 20 дана коляскага керектөө бергенбиз. Ошол керектөөбүздү кабыл алып, биздин министрибиз Сабиров Равшанбек Азатович ушул коляскаларды бөлүп берди. Бүгүнкү күндө биздин кызмат алуучуларыбыздын сүйүнүчүндө чек жок. Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан ата мекенде чыгарылган дал ушул арабадан 20 даана берилди. Учурда анын баары тиешелүү кызматтагылар тарабынан тапшырылып, мындагы жашоочулар үчүн жакшы шарт түзүлдү. Жалпысы биздин районго ушул райондун жарандарынын арызынын негизинде 26 коляскага арыз берилген. 26 коляска бүгүнкү күндө биздин районубузга келип, анын ичинен 20 коляска ушул Сузак районундагы октябрь айылындагы социалдык стационардык мекемесине бүгүнкү күндө 20 колясканы тапшырып отурабыз. Буга чейин деле негизи бул карлар социалдык стационар мекемесине райондун жетекчиси, областын жетекчилери дайыма жардам берип, араб фонддорунун дагы дайым коляскалары кабарланып турган. Эми азыр министрибиз тарабынан жардам берип атат. Тагдырдын татаал сыноосуна кабылып, түрдүү окуяларды башынан кечирип, учурда мамлекеттин камкордугунда жашап келе жаткан бул жайдагы жашоочулар үчүн кубанычтуу күн болду. Аларды көңүл сыртында калтырбай, мамлекет колдоо көрсөтүп жатканына ыраазы. Коляскам эскиле, азыр жаңыга отуруп, сүйүнчүбүз койнубузга батпай отурган кезибиз, ушу баарыбыз сүйүнүп атабыз. Ушу карлар үйүндөгү оорукчандардын атынан, жамааттын атынан ыраазычылыгымды билдиремин. Октябрь айылында орун алган бул карлар үйүндө бүгүнкү күндө жалпы 100 кызмат алуучу бар. Алардын ичинен жашоосу арабага байлангандардын саны да карбын. Мунара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Сузак району.